Keçе sizdi özbek tilinde süylödü dep күнөөлөп жатышат. Буга не дейсиз? Манас дейт, Сузак районунан. Мен өзбекче да сүйлөй алам, казакча да сүйлөй алам, түркче да сүйлөй алам, орусча да сүйлөй алам, англисче да сүйлөй алам. Бул менин байлыгым. Баягы тил билбеген дөдөйлөр эмне деп айтарын билбегенден ушул нерсени чыгарат. Неси бар? Мага суроо өзбекче келди, өзбекче жооп бердим. Мен рахаттанам ошого. Себеп билем. Кээ бир өзбектерге караганда өзбекчени тазараак сүйлөйм. Кээ бир казактарга караганда казакчаны тазараак сүйлөйм. Ал эмес кече Москвага барып интервью берсем айтат. Кантип эле ушу кыргыз саясатчыларында орусчаны ушундай так сүйлөгөн азаматтар калдыбы деп таң калып атат. Билимдүү бол айланайын. Канча тил билсең ошончо тил билесиң деп биздин ата бабаларыбыз ушинтип айтып кеткен. Биздин ага эжекелерибиз ушинтип окуткан. Эгер мага суроо ошондой келсе, дал ошол тилде. Эми караңыздар, кемчонтойлукту. Эгерде Россиянын президенти немисче сүйлөп койсо, ваа деп жатып калып атабыз. Бир жерге барып французча сүйлөп койсо, мына Кудай берген экен акылды деп атабыз. Эмнеге биз өзүбүздүн жигиттерибиз, кыздарыбыз башка тилде мыкты сүйлөсө, тепкилеп отурушубуз керек? Неге? Көрө албастык, туура. Сени жаман көргөнү дейт, бир акылман айтыптыр. Сени жаман көрсө сен билгин дейт. Сен ага эч жамандык кылган эмессиң дейт. Сен ага окшош эмессиң дейт. Ошон үчүн жаман көрөт дейт. Ушундай экен.